Бүгүн Бишкектеги 1-май райондук сотунда кылмыш дүйнөсүндө Лимонти деген кайманат менен таанымал Алмазбек Сулаймановдун өлүмү тууралуу сот процесси уланды. Анын өлүмүнө шектүү болуп жаткан Талгат Шамшиевдин жакындары сот имаратынын алдына чогулушту. Алар окуя болгон жерде тергөө болбой эле Бишкекте өтүп жатат. Шектүүнүн кармалганына 2 жылдын жүзү болду. Али күнчө чечим чыга элек. Ошол себептен аны кармоо мыйзамсыз болуп эсептелет дейт жакындары. 1 жылдан кийин уже закон чыккан турбайбы? 1 жылдан кийин соттолсун, соту болот деген. Соту чечими жок, кармаган болбойт деп. Жок, кайра дагы мынакей 2 жылга жакындап бартат, мына 2 айдан кийин 2 жыл болот. Эмненин негизинде кармап атышат. Анан кийин бул топтуу иштеп, жанында киши бар деп, групповой дептир. Групповой болсо эмнеге таап чыгышпайт 2 жылдан бери? Шектүү Талгат Шамшиевдин жакындары колдоруна түрдүү плакаттарды көтөрүп алышкан. Анда ишти караган судья Термечиковго ишеним жок, алмаштырыш керек. Сот жабырлануучу тараптын адвокатыбы деген өңдүү жазууларды көрүүгө болот. Бүгүнкү соттук отурумда жабырлануучу тарап айыпталуучулардын жакындарын курулай күнөөлөдү дешүүдө. Коркутууларга кабылып жатабыз деп соттук отурумга бизди киргизбөөнү өтүнүп жатышат дейт. Окуя болгон жер нарында болду, давай нарында болсун, тергөө нарында болсун, сот иш нарында болсун десек укпайт. Эмне үчүн жанакы групповойду кошуп атат? Эмне үчүн 2 бычак деп атат? Бул групповой кошулганы статьясын ордотуп атышат. Мунун үстүндө бирөөлөр иш кылса чогулуп алып сүйлөшүп ушуну жасап атышат да. Эми пара саралганын айтпай эле кол, бирок билебиз баары соттордун баары паракор экенинчи. Баягы эле акчасы жоктор кыйнала берет экен, акчасы барлар баягы диктовать этет экен. Соттор ошонун жетегинде жүрүп атышат мына. 2 жыл болду дейт. Кылмышка шектүү Талгат Шамшиев судьяны ишти калыс, адилет кароого чакырып келет. Буга чейинки сот процессинде судья Шамшиевди камактан бошотуу өтүнүчүн канааттандырган эмес. Жана бөгөт чарасын карап, абактагы мөөнөтүн дагы 2 айга узарткан. Айыпталуучу буга каршылык билдирип, оозун тигип алууга аракет кылган видео тараган. Эми окуянын чоо жайын айтып берели. Лимонти кайманаты бар Алмазбек Сулайманов 2020-жылы мартта бычакталган. Анын сөөгүн милицияга шектүү Талгат Шамшиев өзү жеткирип келген. Мындай ишке баруусун ал атамды өлтүргөн кишини өлтүрүп өч алдым деп айтып берген. Белгилей кетсек, мындан 24 жыл мурун Лимонти уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Имангазы Шамшиевди мыкаачылык менен өлтүргөн. Анан байкемде Алмаз Сулайманов кайманаты Лимонти болуп, булар ортодон ичара келишпестиктер болуп, Имаш байке менен жанындагы Шадыбек, Апсалиев Шадыбек дозун экөөнү тең алып барып, 4 саат, 5 саат сабашып, буту колун сындырышып, кабыргаларын сындырып, анан нарындан 30 чакырым алыстык жерге алып барышып, өлтүрөбүз деген ой менен алып барышкан булар. Ошол кезде атайын алдын ала бензин канистрге алып алышып. Күч органдарынын маалыматына ылайык, маркум Лимонти Кримтөөл Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү болгон. Ал эми шектүүнүн атасы Имангазы Шамшиев калк арасынан чыккан чыгаан уул катары айтылып жүрөт. Жетим жесир кембагалдарга жардам берип, бир топ иштерди жасаган экен. Агам тууралуу айтып берсем, бул Имаш агам Нарын шаарында көп кайрымдуулук иштерин кылчу, могу жетим жесирлерди бакчы эле. Көп колдо жокторго аябай көп жардам берип турчу эле. Муну биз эле эмес, мынакей Нарын шаарынын эли бүт билет, эски эл бүт билет. Ушу каза болгондо Нарын шаарынын эли бүт келген похоронуна. Киши аябай көп болгон абдан. Имангазы Шамшиевге арналып Баатырлар эмнеден өлөт деген китеп дагы чыккан. Ал тургай айтылуу адилет программасынын алып баруучусу Нышанбек Кочкоров дагы тасма тартууга жетишкен. Ошондой эле шектүү Талгат Шамшиевдин атасына болгон сүйүүсү күчтүү экени айтылат. Интервьюда мен минтип сурайм. Ай Талгат, мына эми чындык болду. Сен эми чоңойгондо ким болосуң дегенде 4 жашар бала мен Имаш атамдай болом деп жооп берген. Мына менде интервьюсу турат. Имаштын уулу Талгатсың, Талгат, атаңа эстелик коюшту, атаң жөнүндө китеп жазылды. Сен эми көп капа болбошуң керек. Сен атаңды өлдү деп айтсак болобу? Имаш атам өлгөн жок эле дейм. Чоңойгондо ким болосуң дагы? Имаш атамдай. Имаш атамдай болосуң. Ооба. Мен ошол улар соттун процессинде бүт тарткам. Окуя бүт бар. 4 жашар бала ушу атасы Имаштай болом деди. Мен андан кийин ошол Талгатты көрүп, Кудай калыстырган дедим да, Талгат аябай зымкыйган бала.
ыймандуу бала болду. Талгат Ала Тоо университетин бүткөн бала болду, жогорку билим. Талгат абдан кыргызча айтканда тартиптүү, порядочный бала болду. Мына колуктусу. Жап-жаш семья. Мына кызы. Лимонти аты бар Алмазбек Сулаймановдун өлтүрүлгөнүнө 2 жылдын жүзү болуп отурат. Бирок бүгүнкү күнгө чейин соттун чечими дагы эле чыга элек. Айыпталуучу тарап буга нааразы болуп, аны 1 жылдан ашык кармап туруу мыйзамсыз экенин айтып келишет. Жоодар Бузумов, Улук Азизбеков, Нур Ньюс, Бишкек.